Ысырапкорчулуктун ашкан чеги бул абалды жарлык менен токтотуу зарылдыгын жаратты. Анткени өлүм тойдо бири-бирин көрө салып, ашкере дасторкон жасап, эселеп мал сойгон көрүнүштүн арты келип эле колунда жоктор үчүн көйгөй жаратты. Куру намыска чабылгандардын алды үстөк пайыз алуу менен эптеп карыздан кутулса, арты ал турсун үй жайында банктарга тартырып жибере жаздады. Бул маселенин көтөрүлгөнү көп болгон менен бийликтин колдоосу жок, коомчулук тарабынан аны кыскартуу аракеттери майнапсыз болуп келди. Жарлык гана кыргыз коомундагы бул көйгөйдү чечүүгө бирден бир жол болуп берди. Анын негизинде азыр жакшылык жамандыктарда өткөрүүдө чектөөлөр киргизилди. Бул келип эле элдин каржылык мүмкүнчүлүгүн сактап калуу, чыгымга жол бербөө аракетин көздөдү. Чыгымды мындай ырым-жырымдарды азайтуу, баягы өлүм житимдеги сарптала турган нерселерди, союштарды мисалы үчүн катарлап жылкыларды сойбостон аз сойдуруу, анын эч кандай ал дүйнөгө кереги жок экендигини элге жеткирип түшүндүрүп чыгышты бүтүндөй. Ошого жараша биз дагы айыл аксакалдар ушу карап, анын шартына жараша карап туруп, анан ошол жамандык болгон жерде же болбосо той болгон жерде өзүбүздүн пикирибизди, оюбузду айтып, ошого жараша кылдырып жатабыз азыр. Жакшылык тойлор атайын пландалып өткөрүүчү салтанаттар. Бирок өлүм жаш карга убакытка карабай келип адамдын каруусун алат. Жакыны жакычылык менен коштошуп кабыргасы төгүлүп турган үй бүлө мүчөлөрү башта жаназасына эмне союп, дасторконго эмне коем деп санаркаса, азыр андай обжок адаттарга тыюу салынды. Маркумду узатылган жерде мал союуга тыюу салынган жобо турмушта иштеп, азыр баштагыдай башаламандык жок. Көңүл бир гана маркумду акыркы сапарга татыктуу узатууга бурулду. Эптеп каяктан болсо сурап эме кылып, кийин карызын төлөй албай кыйналып, ушундай союштар соючу. Азыр андай деген жок бизде. Бардыгы бирдей болуп калган. Эч кандай жаш болобу, кары болобу, бай болобу, кембагал болобу, баары бирдей. Ар бир үй бүлөгө, ар бир айылга бул экономикалык жактан да өтө пайдалуу неме. Албетте жарлык жарыяланганда эле жапыт колдоого алынган жок. Бирок коомчулук акыркы учурда ашкере ысырапкорчулукка батып кеткендиктен бул башым колго алынып элге тесиңде. Азыркы учурда бардык жарандар, бардык адамдар деле бул туура эмес экендигин кабыл алышты. Ысырапкорчулук экен, муну кылганга болбойт экен деп бардыгы ысырапкорчулукту түшүнүү максатында барды туура кабыл алып атат. Азыркы учурда өлүм болгон жерге барабыз, барды түшүнүү менен кабыл алат. Туура эле президент жарлыгын колдойбуз деп бардыгы колдошуп атат. Кыргызстан боюнча ар бир облус өзүнүн жол жоболорун иштеп чыккан. Анын негизинде ар бир аймактын өзгөчөлүктөрү эске алынган. Башкысы ысырапкорчулукка чек коюу аракеттери өз майнамын бере баштады. Гүлжан Амандоева, Жанузак Нурдавлет уулу, жаңылыктар үчүн.